адам болуп Майрамдык салтанатка Сокулук районунан жана жалпы Чүй облусунан ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 200дөн ашык адам келген. Коронавирус пандемиясынан улам маанилүү датага байланыштуу иш-чаралар бөлүнүп өткөрүлүүдө. Ошентсе да көз жаздымда эч ким калган эмес. Карантинге байланыштуу мындай көбүрөөк кылган жокпуз. Эртең дагы 150, бүрсүгүнү дагы 150 кылып ушинтип бөлөбүз да. Ошону менен мындай этапына кылып, берчи белектерин берип, көңүлдөрүн көтөрөлү деп атабыз. 300 кишиге арналган неме келди. Un белектерин кылып атат. Элим барсым кайрымдуулук фонду. Булар менен биз 6 жылдан бери иштешип келебиз. Ар бир жыл сайын келишет. Буларда 100 адамга өзүнчө белектерин алып келишиптир. Ал деген азык-түлүк жана үйгө колдонуучу оокаттар да. Бүгүнкү иш-чараны уюштурууга Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду чоң салым кошкон. Тагыраагы колдоого муктаж болгондорго 5000 сомдук азык-түлүк баштыктары таратылды. Фонддун жетекчисинин айтымында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн бир гана финансылык жана материалдык жардам эмес, ар тараптан колдоо жана камкордук алда канча маанилүү. Атайын Бишкектен чыккан программа менен келип отурабыз. Биз ушу жаштар майыптар коомунда көп жылдан бери кызматташып келатабыз. Бул биздин негизги максатыбыз балык кармап бербей, балык кармаганды үйрөтүү эмеспи. Ошо негизинде былтыр мисалы үчүн 10 коляскада отурган эжекебизди токуучулукка үйрөтүп, азыр Instagram аркылуу каражат таап жатышат мисалы. Быйыл ушу күнгө карата 100 000 сомдук 100 азык-түлүк башчыларын алып келдик. Бул жерге чогулгандар кырсыктап же тубаса ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Алар тагдырдын сыноосуна сынып калбай, тескерисинче алдыга умтулуп жашап келишет. Ал эми эстрада жылдыздары тарабынан уюштурулган концерт залдагылардын маанайын көтөрдү. Сокулук району боюнча 5000ге жакын майып адам каттоодо отурат. Аларга мамлекеттен каралган жөлөк пулдан сырткары жергиликтүү бийлик тараптан түрдүү багыттагы жардамдар көрсөтүлүп келет. Бизге быйыл 10 эсе көбүрөөк коляска берилди. Былтыр 19-жылы 5 эле коляска бөлүнсө, быйыл 50дөн ашык берилди. Андан тышкары дагы бизде ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 100дөн ашык санаторный курортный лечение путевка берилди. Ал эми майрамдык иш-чарага белгилүү себептерден улам келе албагандардан өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү үйлөрүнө барып кабар алды. Сокулук районунун тургуну Чынара Мамбеттурдиева шал оорусу менен жабыркаган 15 жаштагы уулун карап үйдө отурат. Баласына дары алууга, ооруканага жеткирүүгө оңой эмес каражат кетери айтпаса дагы түшүнүктүү. Бүгүн болсо облус бийлиги алардан кабар алып, акчалай жардамын көрсөттү. Рахмат, бүгүнкү майрамыбызга монтип администрация жаш балдар болсо дагы бирок жолдор улуу кишилер да бар, жаш болсо да ошо көңүл буруп балама майрамдатып келгенине ошол рахмат, баарына рахмат. Эч ким оорубасын. Негизи эле энеге, атага баланын ооруганын каалабайм. Ошо баарыңар ден соолуктуу болгула, алла ыраазы болсун. Жыл сайын ушул күндү белгилөө майыптарга өзгөчө камкордук көрүү зарыл экендигин эскертип турат. Аларга колдоо көрсөтүп көмөктөшүү бир гана мамлекеттин эмес, жалпы коомчулуктун милдети дейт Чүй облусунун башчысы Мирбек Мияров. Боорукер болуп, бири-бирибизге тартылышыбыз керек да. Ошонун негизинде ушундай Чүй областында чоң иш-чаралар өттү бүгүнкү күндө. Мынакей область тарабынан да биз дагы өзүбүз жактан каражат бөлүп, мынакей өзүм дагы ушу үйүнөн чыга албагандарга келип, бүгүнкү күндө майрам менен кичине болсо дагы бир көңүл буруп, майрам менен куттуктап, ушундай бир жакшы күндөрдөн өткөрүп жатабыз. Турмуштук кыйын кырдаалга карабастан майтарылбас эркин, кайратын көрсөткөн сабырдуу жана түшүнүктүү жарандарга урмат көрсөтүп таазим этебиз. Автандил Бактыбеков, Самат Асанбай уулу, СТВ Сокулук району.